Ички иштер министрлиги Ихсан турак жай кооперативинен жабыркаган жарандарды тергөө кызматына кайрылууга чакырды. Бүгүнкү күндө милиция ири масштабтагы иликтөө жүргүзүп, чыгым тарткан жарандарга каражатын тез арада кайтаруу үчүн комплекстүү ыкчам чараларды көрүп жатканын белгиледи. Анын алкагында кооперативдин мүлкү жана банктык эсеби камакка алынган. Милиция Ихсандан акчасын ала албай жүргөндөрдү 0312 26 64 05 0709 11 45 74 же 102 номер аркылуу кайрылуусун өтүндү. Болбосо Бишкектин Фрунзе көчөсү 469 дарегине барып арыз жазса болот. Ошондой эле Ички иштер министрлиги кыргызстандыктарды каржылык сабаттуулугун жогорулатууга жана жеңил жол менен тез арада байып кетүүнү убадалаган сунуштарга азгырылбай сак болууга чакырат. Шашылыш чечим кабыл алуу маңдай тер менен тапкан каражатты бир заматта жоготууга алып келерин эскертти. Буга чейин милиция Ихсан кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаеваны кармаган. Ал алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, коротуу беренелери менен шектелүүдө. ИИМдин билдирүүсүнө ылайык, жарандар Ихсанга салган 121 миллион сомдон ашуун каражатын кайтарып ала албай жатат. Убадаланган турак жай же унаа дагы берилген эмес.